Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин 7 канал аркылуу өзөк программасы дагы өзүнүн бир берүүсүн баштап жатабыз. Бүгүн абдан чоң маселе көтөрүлмөкчү. Бул биздин агро саясатыбыз, айыл чарба. Эми ар кандай тармак болбосун, ошо тармактын алдыңкы адамдары болот. Биз ишенген тармактын лидерлери болот. Ошо лидерлердин бири баарыбыз урматтаган Жамин Акималиевич. Саламатсызбы, Жамин Акималиевич? Эми сизди кээде туруп биздин үй бүлөдө да талашып калабыз. Мен айтам, жок, бул киши академик дагы, убагында КПССтин обком, райком секретары болгон. Тиги бул десем эле балдарым, жомок уккандай, өтө в одном лице, что ли, бир эле кишиби деп. Бирок ошондой болгон да. Ошон үчүн мынакей убактап Жамин Акималиевич биздин ошо 7 каналга өзөк программасына келип бергениңизге ыраазыбыз. Эми маселе түшүнүктүү эле болуп турат. Жамин Акималиевич, бир кезде СССР өзүнүн ушул айыл чарбасы боюнча дүңгүрөгөн деңгээлге жеткен. Черчилль бекер айткан эмес, соко менен Россияны кабыл алып Сталин. Анан кийин мына бул атомдук термоядролук эмеге чейин чыкканда, бирок айыл чарбасы укмуш эле болгон да. Вот эми азыркы абалыбыз жөнүндө сүйлөсөк, ушундай абалга келип калганда, ушу башынан кандай чоң олдоксон катарларды кетирдик. Ушуну сиздин оозуңуздан уксак деген ушу суранычта, Жамин Акималиевич. Макул эми акыркы 1-2 жылда айыл чарбасы мындай бурулуш жасап атат. Жакшырака бурулуп атат. Мисалы, биз 1-2 жылга чейин мына азык-түлүк коопсуз деп атпайбызбы? Ошондо 9 азык келет ошонун ичинде. Ошонун болгон 3 менен гана өзүбүздү камсыз кылчубуз. Бул сүт, картөшкө, жашылча. Анан мына 2 жылга жакындап калды, 5 азык менен камсыз кылып калды, 9дун. Буга кум шекер кошулду, анан эт кошулду. Ошентип жылыш бар. Бунун эмне деген себеби эле ушул президент Садыр Жапаров өзү адистиги башкы болсо дагы айыл чарбага абдан көңүл бура баштады да. Биринчи көңүл бурганы, мисалы, былтыр айыл чарбасына мамлекет тарабынан жардам катары дыйкандарга 15 миллиард сом бөлгөн болсо, быйыл 33 миллиард сом бөлүнүп атат. Бүт айыл чарбасын өнүктүрүүгө, жанагы арыктарга, насыякчыларга 33 миллиард сом деген оңой эмес. Ошентип бул өзүнүн натыйжасын берип атат. Экинчи, мына бул өзүңөр билесиңер, уюштуруу иши деген чоң фактор экен да. Албетте. Уюштурууну жакшы уюштурсаң, бул өзү ийгилик алып келет экенин илгери билебиз да. Мына ушуга келгенде, мисалы, мурун министр болуп турганда айыл чарбасы, булар баягы укугу анча көп болбой эле, мисалы, өкмөткө бир сунуш киргизсе, бир 2-3 ай күтүп, андан чыкканча кагазда бюрократия көп да, ушундай болчу. Ал эми Садыр Жапаров былтырдан, мурдагы жылдан баштап, өкмөттүн башчысынын орун басары Бакыт Төрөбаевди бир эле учурда айыл чарба министр кылып койду. Ошо туура болду дейсизби? Абдан туура болду. Бул өзү илгери Госагропромдун ушундай болчу. Госагропромдун башчысы мисалы Үсен Сыдыков. Госагропромдун башчысы болчу, ошол учурда өкмөттүн биринчи орун басары болчу. ЦКнын бюро мүчөсү болчу. Анан СССР жогорку советтин депутаты болгон. Ошентип ошол укукту көп берип айыл чарбасын көтөргөн. Мына айыл чарбасы совет ордунда кыйын өнүккөн, ошо Госагропромдун учурунда уюштуруу иши оңолгон. Ошентип азыр мисалы колунда бийлик болуп турбайбы? Мурунку айыл чарба министри мисалы райондун акимдерине, губернаторуна эчтеке айта алчу эмес, ишиңер начар деп. Өзүнүн управлениясы. Азыр болсо өкмөттүн орун басары баарын чогултуп айта берет. Ошентип анан чечимдер тез чечилип, ошонун негизинде иштер алдыга жылды, ушул дагы жакшы болуп атат да. Анан экинчи, мен ошого дегендигиче түзүк жагын баштайын деп атам. Анан экинчи жагы мына өзүң айткандай совет доорунда биздин айыл чарбабыз өнүккөн айыл чарба болчу да. Мисалы, мал чарбасы боюнча биз Советтер Союзунда 15 республика ичинде 3-чү орунда элегенбиз мал чарбасы боюнча. Ал эми кант сыкчасынын түшүмү, жүгөрүнүн түшүмү боюнча Советтер Союзу биз 1-чи орунда элегенбиз. Канча жолу мен өзүм катышым, союздук семинар өтүп, ЦКнын секретарлары келип ушинтип абдан өнүгүп турган кез. Ошо кезде айыл чарбабыз азыр улуттук киреше деп атпайбыз, жанакы ВВП деп. Ошонун 40-45% чейин берчү. Бирок ал учурда өнөр жайда яккан өнүккөндө, курулуштагы транспорт, башкаларда өнүктү, ошондо дагы 40-42%-тин үлүшү улуттук кирешенин айыл чарбасы болчу. Мына азыр карасак, мен келерде атайын статистиканы карадым, 24-жылы 10%ке жетпей калды. Айыл чарбасы болгондо айыл чарбасы, буга токой чарбасы да кириптир, балык чарбасы үшөөнү кошуп, ошондо дагы 9.8%га чейин түшүп кетти. 24-жылы.
Мына айыл чарбасынын акыбалы ушундай. Себептери эмне дейбиз? Себептери баягы Өзүңүз жасадык. 1994-жылы Акаев жүргүзгөн агрардык жер реформасынын кесепети да. Эми ошондо легендар парламент 350 депутат элек абдан күчтүү кишилер аябай каршылыкта болбой туруп алды да. Басчысы туура эле Талкалап. жеке менчикке анан айтып бериш керек, жеке менчикке бериш керек деп. Эми айттык, болду, жеке менчик келечек болсун берели, рынок. Бирок баягы чилдей тарат ийбейли. Ошондо чогуу иштеп туруп жеке менчик четтен ала берсин. Ооба. Анын үстүнө айттык, ошол кезде болгон 5 шаар болчу. Ошолордун арасында кээ бир колхоздор, мисалы бир 40-50сү начар болчу, зыянга турган. Ошолордон баштагалы, ошону бөлүп жеке менчикке берели, анан көрөлү. Ал эми тиги иштеп турган, кирешип турган, гүлдөп турган. Бүт социалдык маселени өзү чечип, мамлекеттен акча сурабай, бала бакчасы болобу, жолу болобу, клубу болобу чечип турган чарбаларга тийбейли. Баягы Дейин сайыпын айткандай, мышык карап акпы тышкан кармап берсе болот. Булар тышкан кармаганда аябай пайда берип атпайбы десек болбой, жок, саясат кылды да, идеология жаңы чыгарды. Жок, айыл чарбасын жеке менчикке өздөрүнүн укуп бермейинче, анан ар кимге берип койсок эле иштин баары оңолуп кетет. Себеби өзүм деген дөгүздөгү күчүм бар деп туруп алышып ошентип анан 500 ири чарба, колхоз, совхоздор азык-түлүк коопсун камсыз кылып алып турмак. Биз Москва менен Москвага ет берип турук да. Ленинград менен Москваны пияз менен камсыз кылып турдук. Үрөн менен биз бүт Орто Азияны камсыз кылып, буудайдын үрөнү менен Орто Азияны камсыз кылдык. Кызылчанын уругу менен Орусияны камсыз кылып турдук. Ал турак Беден уругу менен Германия, ГДРди камсыз кылып, аяктан жакшы немистердин техникасын салып турук. Ушинтип күлдөп турган тийбейли такоо. Айыл чарба шаймандарын да чыгарып аткан. Шайман bizde завод бар болчу да. Ооба, Селмаш. Аябай 15 000 киши деген мына 72-нчи Леонид Ильич Брежнев келди бизге. Ошондо барганда мага ЦКдан сиз да келип калышып коесуз, член ЦК, Сокулдун биринчи секретарым. Дагы суроо болуп калышы мүмкүн деп, анан мен ошондо чогуу жүргөндө таң калган да. Анан Брежнев келип кийин ошонун өзүнүн потенциалын 2 эсе көбөйтүп берди да. Анан кийинчерээк ал жанакыл пресс-подборщиктер чет мамлекетке чыга баштады да. Соц страндарга. Ошонун баарын талкалап жоготуп бир песак деген бир аралап келген. Айыл чарба ошентип бөлүнүп 500 колхоз, совхоздордо 500 000 майда чарба түшүндү. Мисалы эгерде ошол учурда ар бир чарбанын орточо айдоо жери 2500 гектар болсо, азыр 1,5-2 гектар. Мына сиз инженерсиз, 2 гектарга кайдагы техниканы пайдаланасыз? Кайдагы? Мына ошол кезде айыл чарбасында механизациянын деңгээли 70%га жеткен. Мына пахтаны, кызылчаны комбайн менен чаап кылабыз. Комбайн менен чаап кылабыз. Азыр 7% экен. Картошканы деле баягы. Картошка. Азыр 7% экен. Калгандар кол менен. Ошентип азыр мына майда чарбаларды алып келди. Банкротка болду. Себеби дүйнөлүк практикада канчалык ири болсо чарба, ошончолук натыйжа алат. Мисалы, майда чарбадан натыйжа чыкпай атпайбы? Мына ошонун кесепетинен. Ушу кесиде мынакей, ушул да кесиде биз былтыр алып келдик. Өзүбүздө керек жана 9 азык-түлүк менен болгон 35 гана пайыз камсыз кылып, өзүбүздөн чыккан азык-түлүк менен 35, калган 65%ын биз азык-түлүктү чет мамлекеттен сатып келип атабыз. Ошон үчүн кымбат болуп атат. Анан эсептеп көрсөм, Каныбек, чет мамлекеттен сатып келген азык-түлүктүн баасы $800 миллион экен. Бул 70 миллиард жакын сом экен. Эгер ошонун баарын мурдай өзүбүз өндүрсөк, кандайчы пайда болот? Казына толот болчу. Казына толмок. Социалдык иштер жанакыл улуттук кирешенин көлөмү көбөйөк, эл турмушу жаңырмак. Ошентип отуруп, мына ошол жана майданып кеткен кесепетен ушуга жеттик. Ошонун баарын түшүнүп, садыржап барып, биз да катыштык, мен да сунуштар берип аттым. Былтыр 22 июлда айыл чарбасынын алдыга жылдыранын чаралар деген жаңы указ калып, ошондо негизи көп анда айткан. Негизи ушул эме жеке менчигине тийбей туралы, жеке менчик сактала берсин, мисалы жерге, малга. Бирок ошолордун өздөрүнүн ыктыярдуулугу менен бирок кызыктырып, өзүнчө кооператив сөйлөп, ирилештире чарбалар, ушуну түшүндүргүлө элге. Анын жерин тартып алат, кээбилер ашачап жерин тартып алат. Жок, жерин тартып алып менчик алсын. Бирок бая чогулушуп өздөрүнүн үлүшүнө карат да, анан кийин акчасын бөлүп алсын. Себеби, мисалы жок дегенде 100 гектар болуп, 1,5 гектар менен 100 гектар жер болуп калып иштесечи, туугандар болобу, мисалы же тааныштар. Ошондо түшүм 2 эсе көбөйөт экен. Ал эми кеткен чыгым 4 эсеге азайып атат да. Мына ушуну уюштуруш керек деп былтыр өкмөткө милдеттендирип, эми ошол иштер жүрө баштады. Мына мен айтып коеюн, былтыр эле бир жылда 200 кооператив түзүлүптүр. Мен ошо жүрүп аткан кооперативдардын аянты 500 гектарга чейин жетип калды.
Израильде кибуц деген бар. Кибуц деген орысша колхоз деп которот. Биз колхоздон качпадык. Колхоз деген желмабыз деп Аскаракай. Бул диверсия болгон да. Эми ошол 5 гектардан ушу кезде 65 центтен буудай алат, ар бир үйдөн 10 000 литр сүт алышат. Ошо менен Израиль жашап. Ал эми машава дегени кичинекей мындай майдасы, майда маша. Аларды бул кабыл албай койду, бүт кибуцка коюп кетишти. Израилде кибуцу бар кишини эң бай киши, эң баалуу киши. Кибуцда кадимки бай коммунизм. Бүт социалдык маселелер баары чечилген. Пенсия баарын ошоктон берет. Клуб бар өзүнчө кичинекей мамлекет. Мына ошонун несебен азыр кымында Израилдин айда-аянты чөйрөнөн аз. Дүйнөгө экспорт кылып атпайбы айчарбасы. Буудайды Тала мен билип барсам, талаада эле аэродромго ошо таладан эле тиги азык түлүктөр четмелеп кетип атат. Ошентип азыр ирилештирип бул 2-3 болуп ушундайдан жок дегенде мисалы мурда 5 болсо 10 000, 5 000 ирилешкен 5 000 гектардан турган кооператив түзүп алсак, анда иш жакшы болот. Бирок эми эл көнүп калды баягы демек 35 жылдан бери жеке чарбага. Аны туруп ошондуктан буларды кызыктырыш керек деп атам мен айтам. Эми анда каралган мисалы жанакы үстөгө 6% насыял акчаны бериш керек деп. Эми биринчиден бул өзү көп 6%. Мен айтып атам, ошол эгерде кооператив өтсүн деп кысылтырсаңар, үстөгү жок, бир 5 жылга берип коелучу мамлекет. Үстөгү жок. Насыякчы берип болот. Анан агай збыт. Азыр айтам. Андан кийин жана салыктын бартын бошотуп коелачы. Анан жана келген техниканы, үрөндөрдү, асыл тукум малды, сууну баарын биринчи кезек беребиз десеңер, элдин баары кызыгат да, анан алдына да жүрүп кетет. Мына чүйөрөндө кооперативде сакталып калган деп. Ошого алып келип окуталы дагы. Келечек бул айчыбыздын келечек ирилештирүү деген маселе коюлуп, ошону садыр барып ишке ашырып атат деп айтсам мен жаңылышпайм. Бул туура саясат, Эң туура саясат. Анан сатуу деп атпайсың. Эми азыр 500 000 майда чар болсо, бир мишектен алып келип атышпайбы бул жака? Акчаны карабайсызбы? Сырт мамлекеттен бир түрлүү товар болбосо болбойт да. Кайда сатат? Ар ким кыйналып, ошондуктан эгер ирилешкен болсо, ал сатууга дагы оңой болуп атпайбы? Бирок ал ирилештиргенде сатуу боюнча мисалы жакшы айттың, мына 80-жылдарда биз айыл чарбасынын 50% кайра иштетилчү. Кайра иштетилген продукция үчөсү пайдалуу да. Бүт кайра иштетилет. Баасы көтөрүлөт. Азыр 5%га түшүп калды, 10 эсе азайган. Мына ошону тиги Садыр бар өзүнүн буйругунда айтты. 2040 жылга чейин ушуну 50%га жеткирели деп атат. Бирок ал үчүн мамлекет эмне кылыш керек? Жанагы логистикалык борборлорду куруш керек. Аз болгончу айткан экөө эле түндүктө түшүктө. Ар бир районго логистикалык борбор керек, кампа, муздаткычтар, складдарды түшүп, анан кийин ошол жерге керек болсо мамлекет сатып алып сактап коюп кийин бизнес кылса болот. Кыштыгүнү кымбаттаганда. Мына эмне үчүн советтер оюнда жанагы айчырабыз агесте 2 милдет. Мына азык түлүктү чыгаруу ошол айчырба кызматкер милдети. Биз өндүрүп беребиз. Бирок аны сатып алуу, аны экспорт кылып бир жака жөнөтүп, бул мамлекеттик иш болгондо азыр баарын эле дыйканга таштап калып жетише албай атпайбы? Мына жыл сайын банкрот болуп атпайбы? Кайра иштетүүнүн начарлыгынан, анан сатып албаган кесипетинен жыл сайын өндүрүлгөн азык түлүктүн 30% коромжуга учурат. Ушул да каралган, эгер ушуларды жанагы ишканаларды кайра иштетүү ишканаларды куруп инвестиция тартсак, анан ушунун негизинде бир 5-6 жылдын ичинде мен ойлойм биздин айылчыбыз алга жылып балким жана 9 азык түлүк менен өзүбүздү камсыз кылабыз деген үмүт да бар да. Эң сонунда Жамбек мырза, эми ушундай нерселердин баардыгы негизинде өзү илим туруш керек да. Туура. Илим туруш керек. Айыл чарба илими. Мына өзүңүз биринчи кезекте илимпоздсуз, академиксиз, селекционерсиз. Багы жамин 1, жамин 2 дегендерди мен убагында көрүп айланайм. Бизде деле бар экен го мындай. Ушул жаатта кандай болуп атат? Айыл чарба илими. Бул жаатта кандай жалпы жондар илимге кийин көңүл бурбай калбады. Ошондой болуп калды. Бул жана келгенде да азыр айтыш керек, мына Садыр Жапаров былтыр 19 декабрда эле, жакында эле биздин академия келип, академик менен жолугушуп сүйлөшүп, академияны жоебуз деп атканда, өзгөчө мурунку төрага Акылбек Жапаров жоем деп, уже академия институттарын тарата баштаганда, өзүн жакшы көргөн бир экономик институт бар, ошол жактан доктор, ошол жака академиянын Алышбаев атындагы экономикасын алып кетпедиби? Жери менен, акчасы менен. Мен айтам, жок дегенде Илимдер академиясын институт алып кетти. Алып кетип атпайбы жана экономика. Айтам, жок дегенде айтам, жок дегенде академия Алышбаевдин арбаны сыйлап койсоңор, мен көрүп калгам Жумагул Алышбаев. Бул өзү экономик теория боюнча Советтер Союзунда эң күчтүү экономист деп эсептешчү ошол иши менен. Ошонун атын алып калсаңар болот. Ошентип тарата баштаганда Акылбек Жапаров, Кудай жыргап, декабрда келип Садыр Жапаров, академияны сактайбыз, жоготпойбуз деп 500 миллион акча бөлүп,
академиянын имараттарына калып ремонт Көрдүм. берди, жаркыраган имарат, айлыкты 2 эсе көбөйттү. Мына ошентип эгерде илимге көңүл бурула баштаса эле ай чарбасы ошентип ай чарбасы көтөргөндө алдыга жылабыз. Антпесе ошол Садыр Жапаровдун буйругунда жазылган илимдин орду, анан тиги билимдин да. Илим дегенде биз ай чарбасы илимий негиз өткөрүш керек. Илимий негиз деген бул эмне? Бул өзү дыйканчылыктын маданияты, бул которуштурбайды, жакшы сорттор, жакшы өрөөндөр, асыл тукум малдар. Эми ушул кезде эгер мурун бизде 97% асыл тукум мал болсо, Кыргызстанда азыр 7% калыптыр. Калганын баары жапай болуп кеткен. Кээ койдорду тааныбай калыптыр, башка болуп кеткен. Тайган болуп кеткен. То есть андай селектиштер жүрбөй алган да. Мына ошон үчүн биз ошол илимдин негизинде өткөрүш үчүн илимдин айлыгын көбөйтүп, баягы селекцияны эми мына бул меринос койлор эмне болду абай? Меринос. Алар жоголду да, таптакыр жоголду. Эми мына мурда бир министр болуп иштегенбиз да, Жаныбек деген. Ошол киши биздин тилибизди салбай туруп, өзүбүздүн Кыргызстанда үрөн чарбасын уюштуруп, биздин сортторду жайылтуунун ордуна Орусиянын бизге туура келбеген даяр уруктарын 2 миллиард сомго алып келип атпайбы? Ошентип ата мекендик билимге соккурду, экинчиден алып келген уруктары Кыргызстан шартына туура келбей калды дагы. Орусиянын сорттору будайын биздин ысыкачыдабайт. Казакстан алып келсе алар түшүмү бизден аз. Биздин сортторубуздун баардыгы биздин Кыргызстандын шартына, ысык шартына, кургак шартына. Райондоштуруу деген ушул да. Ошону эми өзүбүздө сорт турса, өзүбүздө урук болуп турса, ошону уюштуруп Россиядан алып келип чоң зыян келтирди. Бир кезде Австралиядан кочкор алып келишти. Ошонун эле өзү. Австралиядан баягы 2700 алып келди. Ошонун эле экинчи валюта менен. Экинчи варианты. Анан экинчиден ошо Садыр Жапаровдун указында билимге да көңүл бурган, айтып атат. Мына билимди, жогорку билимдердеги кадрларды даярдоо сапатын жакшыртыш керек. Баарын камсыз кылыш керек. Эми ошол кезде 500 000 майда чарбада адис жок. Эми араң мисалы кече окудум, жогорку кеңеште атайын карашып, жоктон ар бир айыл өкмөтүнө бирден ветеринарлык врач берели деп атышыпты. Эми жок дегенде бирден дептир. Себеби мындай болуп атат. Ушул кезде малдын башы аябай көбөйдү. Мына бүгүнкү күнгө мисалы ушул кезде кара малдын башы 1 миллион 800 миңге жетти. Мурдагыдан да көп. Уй 900 миңге жетти. Кой 6,5 миллионго жетти. Бакмалуу канаттар 7,7 миллионго жетти. Жылкы 550 миң, жарым миллиондан ашып кетти. Жөн жайлоондан талап атышат. Эми ушундай болуп турган кезде анан жана мал көбөйгөндө ылаң көбөйөт экен. Ылаң аябай көп. Кээ бир жерде жашып коюп атат. Ылаң адамдар өтүп атат. Бөрсүлөз, туберкулез дегендер баягы балекетме. Экономик көз. Ошондуктан мына жер-жерлерде ушул указда айтылган ветеринардык коопсуздукту камсыз кылыш керек. Кайсы жерде бул союлуп атат, кандай кетип атат, элге зыян келтирбейди. Мына ушинтип атса, ушул кезде мисалы бизде Кыргызстанда болгон 1380 мал доктор иштейт экен. Менчиги дагы 1380, а бизге 4000 керек. Илгери биз камсыз кылып келебиз, мен иштебедим илгери. 4000 керек. Жетишпейт, 2 эсе аз. Эми ушуга келгенде, мына бизде Скрябин атындагы аграрлык университет бар. Эми ошол жерде ушул кезде мына инженер да чыгарып калды. Инженер механик, инженер гидротехник, зоотех инженерди чыгарып, эми мал доктору чыгарса болот да. Эми мен айтканда туура көрүшпөйт. Жакында республиканын президенттин администрациясынын жылдык коллегиясы болуп ошондо расмий кишилер айтып атпайбы? Мына бул Скрябин атындагы аграрлык университетте кийинки жылдарда мал доктору даярдоону токтотуп, киши докторго өтүп кетти дейт. Алар лицензия алып медицинаны даярдайсыз деп чыгышпы да. Мал доктор жетишпей атат. Менимче ректору өзү ветеринар доктор. Эми ошол жерде мал докторду көбөйтүш бизге жетпей атпайбы азыр? 1300 киши, бизге 4000 керек. Киши докторда, эми киши докторду Акунбаев атында медицина академия турат. Эл аралык медицина турат. Ар бир университет өзүнчө уюштуруп алат. Ар бир областта бар. Бар жерде бар. Эми ошол жерде мал доктор жетпей атса, мисалы 4000 киши жетпей атса, туруп алар ошону айтып атат. Президенттин администрациясынын бөлүм башы айтып атат. Ой, эмне деген шумдук? Биздин айыл чарба институтубуз мал доктордун ордуна киши доктор ушундай да болобу деп мына ушуга келгенде биз жана айыл чарбасын жогорку билимдүү адистер менен даярдамайынча адистердин сапатын күчөтүш керек да. Мына баары эле бир жогорку лекчерчи 150 студентти чыгарды. Кымында биздин Нарында университет 300 кишини чыгарды. Баары окубайт дегенде эч убакыт келбейт экен, акчасын төлөп коюп эле дипломду алып келет экен. Эми бул өзү балта чабат атабыз келечегибизде. Эми мына генерал Ташиев жакында текшерем деп айткан, текшергенден кийин жыйынтык чыгарыш керек да. Себеби жанакы коррупцияны көп жылдардан бери алып жүргөн эректер эч убакта оңолбойт да. А жерде коррупцияны жоготушун ошол эректерди жоготуш керек. А бизде мынакей
жана Абдулла Мусай абийир бар экен, өзү арыз жазып кетип калды гуманитар. Калгандар тырышып отурушат. Бакыл коррупцияны кандай жогосуң? Балык башынан саз. Ошо коррупциянын башында турган киши дагы эле иштей берсе, коррупция жок болот. Жамнак Мулич, мен 2010-жылы депутат болуп келдим, кабарыңыз бар. Ошондо бир төбө чачты тик тургузган бир эпизод болду да. Бирөө чыгып алып бир депутат Талант Узакбаев деген ошо ветеринар болуш керек. Билем, ветеринар болчу. Ал айтып атат да. Ай, биздин Кыргызстанга Индиядан буйволдун этин алып келип сатып атышат. Туура. Ошондой болгон. Деп анан мен кийин тактап сурасам, чынында ошондой абалга жетип калыппыз да. Анан кийин Лушихимдин кызы бар экен. Мен баягы Илим жана турмушка тартып атканда ошол мага ыйлаган кадимкидей. Баягы мериноз, уяң жүндүү койлор демеси, аппак койлор. Даже дейт убагында дейт эсирдин учурунда Ватикандын Папа Римский заказ кылчу экен баягы өзүнүн немесини Клементайндачы. Вот ошондой шартты азыр түзүп көтөрүү керекпи? Себеби эми мамлекеттин коопсуздугу жөнүндө сөз болуп атат да. Эми сөз дем ошол жанакыл өзүбүздүн асыл тукум малдардын тукумдары калды да дагы эле бар. Ошо Лушекен сонун киши ошонун кызы иштеп жүрөт. Анан кийин эми ошолорду кайра калмай үчүн каражат керек да. Бизде бар мал чарба институты сакталып калган. Ошол жерде салып койдун ак тиги неме аппак уйларын. Анан кылчыл жүндүү, анан жарым уяң жүн деген Тяньшандагы порода болчу. Анан кийин тиги баягы Ильяс Ботбаев чыгарган алай породасы бар, билемди жасаган. Уйдун алато деген породасы бар болчу. Алтынок чочконун породасы бар чыккан, жылкынын породасы чыккан. Ошонун баарын жогот, ошону кайра алып жандандырыш керек. Ал эми айчалоо үчүн айтпадым, ар бир өсүмдүк боюнча биздин сонун сортторубуз бар. Буудай боюнча да, арпа боюнча, жүгөрү, кандык часы, пахта бар. Пахта боюнча сортторубуз Өзбекстан бизден талашат. Анын ордун ушул кезде түштүктө бүт Кытайдын гибридтерди алып келгенде пленканы астышат. Мына карабайсызбы? Ысык болуп турган оштун шартында пленканы эмне? Канча чыгымы турат? Пленканын астында өсүрөт. Ушунун баары жанагы биздин өзүбүздүн ата мекендик илимдин жоголуп бараткан түшүнө. Ошон үчүн мынакей президент ушу илимге көңүл буруп атат, академияны баштады, башка институттарга көңүл буруп, айлыгын көбөйтүп мындай иштесек, бара-бара дароо болбойт. Бузуп коюшка акылдын кереги жок. Туура жолго салыш керек. Бара-бара жүрүп атып жоктон 5-6 жылдан кийин кайра өзүбүздөн чыккан сорттор менен, уруктар менен, асыл тукум менен мал камсыз кылуу бул биздин тажрыйбабыз бар болчу. Ошону кайра колдош керек. Баракелде. Жамнак Маманович, эми эки маселе. Бири жайыт маселеси. Экинчиси ирригация маселеси. Бул боюнча кандай абалыбыз кандай? Эми жайыттын акыбалы абдан начар. Бизде 9 миллион гектар жайлообуз бар болчу сонунда. Ошонун бир жок дегенде 30% талкаланып калды. Жайлоого барсаңыз илгек жайлоо жок. Чөп белден болгон, ат көрүнбөй калчу, анын баары жок. Мунун баары бир эле ушул опять илимдин жоктугунан. Эми таң калганыбыз көчмөн цивилизациянын Кыргыз элинин илгери биз бала кезде барганда бир жерге эле отуруп алчу эмес. Жок дегенде эки жол көччүдө жур которуп, аны тазалап, ошондо ал байкабаса да баягы жайыттар эс алып калчу экен. Анан кайра келгенде ошол жок. Азыр бир жерге барат да баарын талкалайт. Илгери бизде кышкы жайыт, жашкы жайыт, жайкы жайыт бири-бирин жедирчү эмес. Коруп турчу жайыт. Азыр ким кааласа ошону алып кетет. Ал турмак. Мына мамлекеттин менчиги деп жазылып турат. Эми жер кетти тияка. Жайлоо мамлекеттин менчиги, суу мамлекеттин менчиги деп эсептелип турса, мына кечээ президент кайра кайтарды жер кодекси боюнча. Азыр кээ бир жайыттарды жанакы көпкөн жеткен олигархтар, байманаптар жеке менчик алып алыптыр жайлоодо. Бул эмне деген ушундук? Мамлекеттин гана менчиги деп жазылган жайлоо. Элдин ырыскысы. Ал барып кээ бирлер тамсала баштаптыр ошол жака эки этаж. Эми ушуну мына биздин органдар карап туруп, жанакы жайлоолорду кетип калган, жеке менчик эткен жайлоонун баарын кайра мамлекетке кайтарыш керек да. Бирок жайлоону жаңыртуу үчүн жакшы чоң каражат керек, бул бөлүнүп атат агеси. Бирок муну өзүбүз эл ушуга көңүл буруп контрол кылып жайлоо деген бул өзү биз илгери биз жайлоо тойтун 70%ын берчү. Азыр 40%га түшүп калыптыр. Мына жайлоонун акыбалы, жайлоодон ажырап калсак анда биздин келечегибиз болбой калат. Экинчи арыктар боюнча бизде бул каналдарымда бизде айтып атпайбы, кургакчылык болот. Бизде суу жетишет, биз суунун башындабыз. Бизде Кыргызстанда жалпы Борбордук Азияга муктаж суунун 40% Кыргызстанда, 40%. Бар көзүбүз карайт. Казакстанда, Өзбекстанда бар көзүбүз бар. Бирок эмне үчүн жетишпей калат? Себеби сууну
пайдалангандын учурунда сугара 50%-ын жокко чыгарып атабыз. Анын себеби биздин арыктар бетон менен жабылган эмес. Ооба. Баары суунун астына кирип кетет. Анан сугарганды билбей атабыз. Жок дегенде биздин түштүктөгү кыргыздардай мелдиретип сугарганды билбейбиз. Биз агытып жиберебиз. Анан экинчиден биз совет ордунда пайдаланганбыз. Жаадырып машина менен сугарып эмес билгер. Мен иштегенде мына көлдө кетип атканда 110 метр менен жаадырып сугарасың. Эч кандай эрозия жок. Сону эле. Анан жанакы тамчылатып сугар деген Израилдагы. Ошонун айтканыбыз 10 жыл болду. 1% экен азыр. Болгон 1% экен. Анан кийин шланг менен сугар. Ушундай сугатын жаңылыктар менен анан каналдарды бетон менен бассак бизде суу жетпей туруп ашып кетет. Бирок ушуга дагы азыр көп акча бөлүнүп атат. Кептин баары ошо бөлүнгөн миллиарддаган сомдорду ирригациянын максатына жумшоо. Жолдон буруп кеткендер көп да. Жүрүп кетет, алып кетет, жеп коет. Ошолор бар токтотуш керек. Ооба. Эми дагы бир маселе мына кайра иштетүү боюнча. Мен дагы ушуга көңүлүңүздү бургум келет да. Кээде ичиң күйөт. Ушул эле Алматыдан алма, өрүк бардыгын сок кылып, андай кылып, жемпем кылып, анан кайта бизге Бишкекке келип атат. Баткендин өрүгү эмне болуп атат? Арсланбаптын жаңгагы эмне болуп атат? Ушу кайра иштетүү кичинекей чакан баягындай артелдерди түзүп, Эмилгерде кайра иштетүүбүздө заводдор бар болчу да. Жашылчаны иштетчү заводдор, картошка заводу бар. Эт комбинаттары бар эмес беле? Сүт комбинаттары бар эмес? Бар эле. Анан мына кээде азыр эттин кымбаттап атышы биринчиден жетпей атат, экинчиден малды илгеркиде бордоп семирүү деген калды да. Илгери откормочный комплекс деп мына Сокулукта 1000 кара малды бир жерге коюп туруп семирткенде эт бар толуп калчу пландын баары. Ошонун баары жок болду. Ушунун баары кайра иштетүү керек. Ошондон жана айтып атпаймынбы, тиги Садыр Жапаровдун указында 50% жеткип, жок дегендер 10% жеткирсек эле иш оңолгон турат да. Ал үчүн жанакы ишканаларды куруш керек. Анан дагы бир айтам. Бул маселе эмне үчүн чечилбейт? Жалгыз жана майда дыйкандарга өзүңөр менен ишиңер деп коюп койсо болбойт. Мына былтыр мен көлдө эс алып ушунча ысык көлдүн абрикосу эмне деген шумдук. Мен күн сайын бир 1 килограммдан жеп аттым, жок акчам ушуларга берейинчи. Экинчиден пайдалуу да. Карагаттары, клубникалары, алма, алмурут. Ысык көлдүн алмуруту бул лесная красавица деген сорт бар, укмуш да. Ошол былтыр көлдүк туугандар мен эс албасам Бишкекке чейин келип сатабыз. Сата албайт. Өрүк ушунчалык түшүм көп болду. Өрүктүн жок дегенде 40% былтыр өлдү, калып чек жоголду. Себеби ошону кайра иштетүүчү эчтеке жок. Көлдө иштетүү, өрүктү кайра иштетүү жок дегенде өрүктү кургатса болобу? Кургатканга дагы шарт жок экен. Ошентип ысык көлдүн мөмүлөгөн татынакай эң сапаттуу өрүгү былтыр 40% талаада калды. Ошон үчүн мына бул ал эми Баткенде болсо Баткендин өрүгү дүйнөгө таанылып болду. Ушул кезде Баткендин өрүгү 1% кайра иштетет экен. 1%, ошондо кургатылган. Калганы эми азыр Тажикстан менен мамиле оңолду. Эми соодардын бир тобу кетсе оңолот го, бирок жанында турган Тажикстандын райондорунда өрүктү кадимкидей кайра иштетип атат. Ошол исваналарда. А бизде жок. Ошон үчүн мына кайра иштетүүгө көңүл буруп, ушу кайра иштетүүнүн деңгээли жок дегенде 10% жеткирсек, анда айыл чарбасы жанакы улут киреше жок дегенде бир 20% чейин берип калышы мүмкүн. Ага, эми токой чарбасы боюнча. Эми бул боюнча бардык универсал сиз энциклопедиялык эмеңиз бар. Эми токой чарбасында деле проблемадан көп экен да. Мен кече генерал Ташиев баягы Сузакка барып канча миң гектар жерлерге баягы эмнелерди эктирип ошол сүйлөгөн сөзү мага абдан катуу таасир берди да. Ал айтып атпайбы? Эмне эле өзүбүз эле башка элдерге кошуп жарышып эле грек жаңгагы, грек, кыргыз жаңгагы деп эле атап деп. Анан мен патенттик ведомстводон бир справка алдым да. Өзү көрсө биз өзүбүздүн эме катары каттатып, мына кичине бир амбиция кылсак болбойбу? Намыскөй болуш керек, мекенчил болуш керек. Ооба да. Ташиев генерал болсо дагы мен абдан кубандым да. Бул кайда бир жомок чыкканда, бул эмне үчүн грек тиги жаңга болуп келсе, илгери Александр Македонский келип кеткен экен деп жомок болду. Жок, Кыргызстанда өсүп атпайбы? Дүйнөдө ушундай массив жок. Кыргызстанда Арстанбапта 650 000 гектар өрүк бар, жаңгак бар. Башка жыгачтар 650 000 гектар бар, бир жерде массив жок. Каралма. Мындай деген жокту. Бул дүйнөдө бир жерде. Ошон үчүн туура айтат тиги камчыгдар. Кыргызстан жаңгагы деп айтыш керек. Ошого өтүш керек. Бул жагынан келгенде мекенчилик колдойм бул жанан. Алтынбак мен бир нерсе айтып берейин. Мен уккан өзүм Кремден уккан кишиден уккам. Илгери баягы согуш учурунда Черчилль менен Сталин жакшы болуп калган. Черчилль келип атпады Москвага. Сталин барбады, Черчилль келип атканда бир жолу келип, мамиле жакшы болду деп 43-нчүнөн бирдеме сурайын деп келиптир да. Өзү кыйын киши болгондо. Черчилль айтып атпайбы, мен эң жаман көргөн душманым Сталин болчу, бирок эң мен жакшы көргөн кишим Сталин деп атпайбы. Ошондо
келіп анан Сталин баягы трубкасын тартып сурап туруп, господин Черчилль эми көп эле келип атасыз, жакшы мамиле эмне карайсыз бизден алайын дегениңиз бар депти жолдош генерал ишимиздечи. Силерде бир жаңгак чыккан жери бар экен, Кыргызстанда, атын билбейм. Жаңгак чыгат экен, ошо сонун токой бар экен. Ошону изилдеп көрсөм, сонун экен. Ошол жаңгак тыккан токойду мага бербейсиңер дептир. Иосиф Сталин көп немеси жок экен маалымат. Анан акылдуу киши. Мен ойлонуп көрөйүн, господин Черчилль. Эртең менен айтайын. Утро вечером мудрее деп. Анан түн ичинде задание барын билет. Барсы укмуш дейт Сталин көрүп, мындай ушунтурбайбы, бейиш турбайбы деп Сталин таңгарып, эртеси Черчилль деп, эми господин Черчилль мен аябай таанып көрдүм. Ал берүүгө болбойт, ал улуттук байлык экен, Советтер Союзунун байлыгы экен ал. Кыргыздын жаңгагы. Ошон үчүн эми жаңгакты калтырып, анан ордо мен сизге ай сайын армян коньягын жөнөп турайын, сапат. Ошо боюнча көп жылга чейин ичип жүрөбүз. Армияга мен армянда 2 жолдон эң сапаттуу коньяк кайсы жерде чыгат? Бөксө жерге жүзүмдү сепсең, анан булактын суусу менен сугарсаң, жүзүмдү бөксө жерге сеп, тоолдун астына. Анан булактын суу менен чыгарсаң, бул эң мыкты коньяк. Ошондой коньякты Сталин Кыргыздын жаңгагын астамда бербестен кутулган деңиз. Сыякка берип коюп кутулуп кеттир. Ушундай мааниси бар ушунда. Эми ошол жана бизге токой деген, токойду илгери бизде 5%га чейин биздин аймагыбыз токой болчу. Азыр 2,5га түшүп калды. Талкалап кырып атат. Мына токойго көңүл бурчу мен таң калам. Исхак Разаковду мен 2 жолу көрүп калдым, сүйлөп калдым. Исхак Разакович ошо кез илгери баягы пакта керек болуп турганда, пактачылык боюнча Атай министр уюштурган. Ошонун алдыга чыгып кеткен. Токой керек болуп турган кезде токой чарба министрин уюштурган Разаков ошо илгери. Анда дайыны жок. Токой чарба бир күнү айыл чарбасы министрин өтөт, эртеси башка өтөт, агенттик кылат. Токой чарбасын бөлүп чыгыш керек өзүнчө. Токой чарбаны көбөйтүп, жок дегенде биздин аймагыбызды 6%га жеткирбесек, анда жанакы жердин баары бузулуп атпайбы? Жайлоонун баары талкаланып атпайбы? Жана жер түтүрө, жер көчкү болуп атпайбы? Жер көчкүлөр ушунун баары токойдун жоктугунан. Азыр биз токойго жапай мамиле кылып атабыз. Токойду кайра өзүнүн ордуна алып келмейинче биздин келечегибиз кең болбой калышы мүмкүн да. Бул өзүнчө чоң маселе. Жамин Акманович, мына көрдүңүзбү, жарым саат убактыбыз биз бир көз ирмемдей болуп өтүп кетти. Сиздин баары энциклопедиялык билимиңизге ишенип ошого эме кылып мына бүгүнкү берүүнү алып бардык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Жамин Акмановичтин ушундай бир көрөгөчтүк, акылмандык сөздөрүнө күбө болдуңуздар. Биз 7 канал Кудай буйрса агайга чың ден соолук каалайлы, дагы чакырып турабыз деген ниетибиз бар, баягы бир локалдык темалар менен. Ушуну менен агай бүгүн ошол айыл чарбасынын өзөгүн айтып берди да биздин өзөк программасында. Дагы көп аңгемелер болот, маектер болот деп ойлойм. Анткени өтө керектүү, өтө стратегиялык маанидеги айыл чарбасы жөнүндө сөз болуп атат. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү өзөк программасын сиздерге тартууладык. Эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.